жамандык кыла албайм. Бирок мага жамандык кылышат. Мен жардам берем, бирок мени колдонушат. Эмне үчүн ушундай? Балким сен да ушуну сезип жаткандырсың. Мен дагы ушундай болдум. Бир туугандарга, ата-энеге, досторго баарына жакшы болдум. Колумдан келгендин баарын кылдым. Бирок бир күнү түшүндүм. Мен чарчап кеттим. Ичимде суроо пайда болду. Эмне үчүн мага эч ким ошондой мамиле кылбайт? Чындык оор. Жакшы болгонуң үчүн эле адамдар жакшы болуп кетпейт. Кээ бир адамдар сенин жакшылыгыңды баалабайт. Аны кадимки нерсе катары кабыл алат. Же сени пайдаланып кетет. Анткени сен жок деп айтпайсың. Сен чыдай бересиң. Сен кечире бересиң. Мага бирөө бир сөз айткан эле. Сен күзгүсүң. Башында түшүнгөн жокмун. Кийин билдим. Мен адамдарга кандай болсо, ошондой көрүнүшүнө шарт түзөт экенмин. Жакшы адам жанымда жакшы болот. Жаман адам өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөтөт. Мен бирок күнөөлүү эмесмин. Мен жөн гана күзгүмүн. Менин эң чоң катам эмне болду, билесиңби? Мен жакшы болдум, бирок чек койгон жокмун. Мен баарына жардам бердим, бирок өзүмдү уnuттум. Жакшы адам болуу өзүңдү курмандыкка чалуу эмес экен. Эми мен түшүндүм. Жакшы болуу керек, бирок баарына эмес, ар дайым эмес, өзүңдү жоготпой. Жок деп айтуу жамандык эмес. Өзүңдү коргоо бул нормалдуу. Сенин жүрөгүң таза болсо, аны сакта. Ар кимге бере бербе. Эгер сен да мендей болсоң, эсиңде болсун. Сен жаман эмессиң. Сен жөн гана өтө жакшысың. Болгону өзүңдү сүйгөндү үйрөн.